монополия болуп атат да бул жакта. Официальный дилдер Samsung'тун өзү эле алып келе алат. Ал башка эч ким мурдагыдай оптовиктер алып келе албайт. Алар деген мурдагы эле ошол Дубайдан алган баадан ортосунда эндес ашып кетсе $20, 20-25 доллар төлөсө, биякта деген азыр деген разница $100, $130 чейин болуп кетет да, разницачы. Ошон үчүн азыр Samsung даже жок. Ошо жетишсиз да. Мурда официальный бир эле дилдер алып келет, орустар эле. Башка эч ким алып келе албайт. Континентке могу көбүнчө карапайым адамдар келет могусун. Новостройка, Сокулук, бул тегерек четтегилерчи. Көбүнчө бюджетный варианттар жанакы A15, мисалы A25 дегендер өтчү. Алар мурда деген бир 8.000, 9.000 болсо, азыр бир 15.000ден кем эмес да. 16-17.000 сом.